Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу окуучулар, саламатсыңарбы? Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Баарыбыз дептер, китептерибизди алдыга алып даярданып олтурабыз. Маанайыбыз жакшыбы балдар? Азаматсыңар. Канан да жакындарыбызды карап, жагымдуу жылмаюу менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жалаң жана жайылма сүйлөмдөр. Ал эми сабактын максаты балдар, жалаң жана жайылма сүйлөмдөр боюнча түшүнүк алабыз. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү айырмалап, өз алдыңарча көнүгүүлөрдү иштей аласыңар. Бири-бириңерди сыйлоого жана жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Сабактын максаты түшүнүктүү болду балдар? Балдар, ээ менен баяндооштон гана турган сүйлөм жалаң сүйлөм деп аталат. Мисалы, түн кирди, чолпон уктады. Ал эми жайылма сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдөн түзүлөт. Мисалы, шаарга түн кирди, чолпон таттуу уктады. Ээнин алдын бир сызык менен сызабыз. Баяндооч эки сызык менен сызылат. Ал эми айкындооч мүчөлөрдүн алдын толкун сызык менен сызабыз. Эмесе балдар, биринчи көнүгүүдөн баштайбыз. Эң жакшы балдар, биз силер менен Асан, кичинекей Асан жана анын энеси деген текстти өткөнбүз, балдар? Ушул текст эсибизде барбы? Кана ойлонуп айткылачы анда мага. Текстте жалаң сүйлөмдөр барбы? Албетте жок. Ал эми жайылма сүйлөмдөр канча экен балдар? Кана санабайбыз? Туура, 8 сүйлөм. Балдар, эгер биз сүйлөдө жалаң сүйлөмдөрдү эле колдонууга болобу? Жок, эгер андай болсо, сөздөр маанисиз болуп калат экен, балдар. Сүйлөмдүн дагы кандай түрлөрү бар эле, эсиңерде барбы балдар? Туура айтасыңар. Суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм жана жай сүйлөмдөр болчу, балдар. Азаматсыңар. Анда экинчи көнүгүүгө карайбыз, балдар. Мында биз апаңарга арнап ыр жазып көргүлөчү. Кандай сүйлөмдөрдү колдондуңар? Кана, өз алдыбызча анда апабызга арнап ыр жазабыз. Ыр жазуу кыйынга турган жокпу, балдар? Кандай сүйлөмдү колдондуңар? Аны мага окуп бересиңер, балдар. Анда кийинки үчүнчү көнүгүүгө өтөбүз. Карагыла. Мында биз, балдар, апаңардын, атаңардын же бир тууганыңардын туулган күнүнө куттуктоо арнайбыз. Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү ажыратып айтабыз. Анда азыр апакебиздин туулган күнүнө арналган куттуктоону баарыбыз чогуу окуйбуз. Апаке, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Ден соолук каалайм. Биздин бактыбызга көп жашаңыз. Апакем бийигим. Мен сизди жакшы көрөм. Мынакей, балдар. Бул жерде жалаң сүйлөмдөр барбы, жокпу? Жайылма сүйлөмдөр кандай жазылган? Кана айтып бергилечи. Апаке, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Албетте бул жайылма сүйлөм. Ден соолук каалайм. Бул жалаң сүйлөм. Биздин бактыбызга көп жашаңыз. Жайылма сүйлөм. Апакем бийигим. Жалаң сүйлөм. Мен сизди жакшы көрөм. Бул жайылма сүйлөм экен, балдар. Силерге түшүнүктүү болдубу, балдар? Анда эң жакшы. Баарыбыз дептерибизге сулуу кылып көчүрүп жазабыз. Жазып алдыкпы, балдар? Анда жакшы. 4-үнчү көнүгүүгө өтөбүз. Мында бизге ыраазычылык деген сөз берилиптир. Мына ушул сөздөн сөздөрдү жаратып, жалаң жана жайылма сүйлөмдөр түзөбүз. Анда баарыбыз чогуу иштейбиз, карагыла. Ыраазычылык деген сөздөн биз ыр, ары, ырчы, кылыч деген сөздөрдү түзүп алдык. Эми ушул сөздөргө жалаң сүйлөмдөр түзөбүз. Мен жаздым. Ары ызылдайт. Ырчы ырдады, кылыч сынды. Эми буларды жайылма сүйлөмдөргө айландырабыз. Мен апама арнап ыр жаздым. Ары кызыл гүлгө келип конду. Айдар мыкты ырчы. Темир уста кылыч жасады. Мынакей, балдар, түшүндүкпү? Жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Жакшы, балдар, баарыбыз көчүрүп жазып алдыкпы? Азаматсыңар. Эмесе баарыңарды бүгүнкү теманы түшүндү деп ойлоймун.
Анда үйгө тапшырма балдар. 5 көнүгүү. Мага акча эмне үчүн керек деген темада эссе жазгыла. Аны жазууда жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдү колдонгула. Тапшырма түшүнүктүү болду балдар. Азаматсыңар. Анда сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.